еще раз. О, всем привет. Всем привет из Чикаго. Это Макс плюс 100-500. Всем кыргызам в Чикаго, да? Да, в Чикаго. И вообще и не только в Чикаго, по всему миру. Салам достор, биз силерди аябай сагындык. Муну эмесе биз эми ой тобону улантмакчыбыз. Кеттик. Азыр уюлдук телефондор чыккандан баштап бири-бирибизди табыш абдан оңой болуп калды. Үйгө келдиң, телефонуңду алып чыктың, чалдың, чыкты. Бирок мындай да адамдар бар экен. Наверное, дома никого нет. Ошондо бул мындай. Үйүнө келдиң, таш алдың, чаптың, чыктың. Бул экебиз биринчи жолу чаппапты. Эгерде биринчи жолу чаппаса, экинчи жолу чапканда чыкмак беле. Балким бул экебиз келип туруп чалса, чыккан жок. Анан ошондо сотка менен чапты. Эми ушунча болду, мындай кылса болмок. Наверное, дома никого нет. Кыскасы достор, бул видео Россияда тартылган. А биз кыргыздар антпейбиз да. Анткени бизде уюлдук телефон бар. Бирок бирдигибиз жок. Достор, муну көрсөңөр. Силерде таң калып атасыңар, бул эмне болуп атат деп. Таң калбай эле койсоңор болот, бул Рысбек Жабиров байкебиздин Учкуч аттуу киносу. Летчик, залетчик. Бул кино 3 декабрдан тартып бардык кинотеатрлардан көрө аласыздар. Эми силерге суроо. Рысбек Жабиров байкебиздин дагы кайсы кинолору силерге жагат? Адаттагыдай эле достор, жообун ой пикирге жазабыз. Кимдин ой пикири эң көп лайк чогултса, ошол көрөрманга Учкуч кино тасмасына 4 VIP чакыруу билетин тапшырмакчыбыз. Эскертүү, бирок ошол көрөрмандын жашы 16 жаштан өйдө болуш керек. Анткени бул кинону 16 жаштан жогоруларга көрүүгө болот. Ильяс Абдыразаковдун Жаным ай дегендерин билесиңер. Аны казак туугандарыбыз өзлөрүнө которуп ырдап алышкан. Жанары оттай жанып, жүрегимде шоктай карып, сулууларды көргенимде жаным тагатыппай калып нананы. Эми көрсөк Кытайларда ырдаган дайырданып жатышат. Жанары оттай жанып, шугулдучи шоктай карып, сулхади келмине, жаным тагы тапай калып, нананей. Жок. Алар которбой эле ошо ойдон ырдап баштаптыр. Хади келмине, жаным тагы тапай калып, нананей. Бирок бул китайцтын кулагын жанагы байкебизде. Фил, ат, бука, зебра, эшек, горилла, динозавр, кит, ит, кой, мышык, тоок, уй, 2 торпогу менен, чочко 3 торпой менен, анан КамАЗ, пушка, танка тебелеп кетти. Хади келмине, жаным тагы тапай калып, нананей. Кыскасы достор, бул ырды тууралап койсок, момундай болуп калат экен. Жанары оттай жанып, шугулдучи шоктай карып, сулхади келмине, жаным тагы тапай калып, нананей. Жаным тагы тапай калып, нананей. 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 Кийинки видеону көрсөтүүдөн мурда бардык жаш балдарды экрандан алып кетүүнү суранмакчыбыз. Анткени бул видеодо катуу уруш, таймаш болмокчу. Иши кылса түшүндүңөр да. Ассалаумалейкум, мен атым Нурали. Вот это мой сапер. Вот посмотри. Кечиресиздер. Баарыңар көрсөңүздөр болот экен. Мен деле ойлогом Нуралинин күчүн көрүп, чоң таймаш болот экен деп. Мен атым Нурали.
Буктары ошондо 30 сантиметрге эле көтөрүлөт экен. Мен муну көрүп кичинекей 2-класстын балдарын урушканын элестетип кеттим. Биздин көзүбүзгө момундай көрүнсө, а бул балдардын оюнда бирок достор, силерге башында айткандай эле катуу уруш таймаш кылып көрөлү. Адаттагыдай эле кийинки видеону биринчи көрөлү. Кыргызстан Иордания 1-0. Көрдүңөрбү кандай сонун коз гол болду. Антон Землянюхин байкебизден. Бул видеону тамашалабайбыз. Чоң рахмат айтмакчыбыз. Кыргызстан алга. Кийинки видеону көрсөтүүдөн мурда майы кызматкерлеринин кызматын кыска жана нуска көрсөтмөкчүбүз. Эми бул видеону байкасаңар. Унассага уйлардында майы кызматкерлери болот экен. Майы эмес, муй кызматкери. Ошондо бул байкебиз жол эрежесин бузган уйларды оптом кармап стоянкага алып барып атат. Муй кызматкерлеринин ою боюнча бул уй Lexus, бул уй Mercedes, бул уй Tico. Элестеткиле, уйлардыкы муй, койлордукы нки, аттардыкы май. Май мамлекеттик аттар инспекциясы. Достор, түшүндүм. Бул байкебиз ким экен? Ладно, бегать не можешь, стрелять не можешь. Аракет кылып атам деп. Арыктар тоок окшоп чукап жатат, сен болсо эмне? Течик по изображению, конечно. Менин оюнча бул видео ошол аттестациядан кийин. Достор, бул ой тобо долбоору болду. Биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана N-Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо ушул дарекке жибергиле.